Жаңы тренд шайтандын эриндери кызуу талкууланууда. Жыл аягында интернетте пайда болгон түрдүү формадагы эриндер кызуу талкуу жаратты. Косметологдор кыздардын эриндерине филлердин жардамы менен толкун сымал контурду жасап берет. Мындай эриндер осьминог же шайтан эриндери деп аталат. Мындай ойлоп табуунун автору белгилүү косметолог Эмилиан Брауде. Дарыгер Александр Гонтун айтымында бул процедура оорутпайт, бирок эриндер бат эле мурдагы калыбына келип калат. Жаңы трендке Instagram колдонуучулары кандай баа беришет? Көз жүгүртүп көрсөк, көбү жагымсыз экендигин айтышкан. Мисалы, Казакстанда бир кыз жасатыптыр. Косметолог клиент всегда прав деп кардарын короогого алса, россиялык телеканалдардын бири бул фотошоп, мындай эриндерди жасаткан адам кайра калыбына келтире албайт дейт. Дагы бирөө мындай эрин менен эч ким өбүшкүсү да сүйүшкүсү да келбесе керек десе, башкасы кой деген кожосу жок адам го деген пикирин калтырган. Дагы башка бирөөлөр эмне эринин жалбырагы окшоштуруп алган кароонун өзү жийиркентет дейт. Маалымат булагы элдик чекит медиа KG. Мээрим Атантаева жана Медина Талипбек сүйүктүүлөрүн ачыкка чыгарышты. Кыргыз шоу-бизнес өкүлдөрү арасында сүйүктүүлөрү менен ачыкка чыгуу күнү келген өңдөнөт. Себеби актриса модель Мээрим Атантаева жана ырчы Чолпон Талипбектин сиңдиси модель Медина Талипбек жүрөгүн багындырган мырзаларын ачыкка чыгарышты. Бул жаңылыкты уккан катталуучулар аларга куттуктоолорду жаадырышты. Модель Мээрим Атантаева бул сүрөттү күйөрмандар менен бөлүштү. Актриса Медина Талипбектин жеке баракчасына жүктөгөн сүрөтү. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Гүлнара Калдарова. Кенже менен байланышым жок, аны менен иштешпейм. Легендарлуу Кыз Бурак тобунун экс-солисти топтон бөлүнгөндөн кийин жеке ырчы катары таанылып келе жаткан таланттуу айым Гүлнара Калдарова Марал шоу программасына конокто болду. Саламатсызбы, Гүлнара айым? Кош келиңиз. Саламатчылык, кандайсыңыздар? Той топурлар бүтүп, эфирлерге убакыт табылып калды көрүнөт. Оба, тойлордун эми бошоп келип калдым сиздерге күлүп. Бүгүн эфирден кандай жаңылыктарды айтып бересиз? Жаңы жылдык кечелерге тартылып, эфирлерге барып күн өтүп атат. Азыр быйылкы жылдын эсебинен жаңы ырларды жаздырып, таланттуу ырчы Темир Дамирбеков менен жаңы дуэт буйруса чыгат. Жаңырган жылда клип тартабыз деп пландап жатабыз. Ойлойсуңбу деген ырдын дуэтине күбө болосуздар. Айжамал Кабылова жана Данияр Эрматов менен биргеликте аткарган Үйлөн иним деген ырыңыздын тарыхына токтолсок. Бул негизи казактардын чыгармасы экен. Абдыжапар жана Роза Алкожа деген эки бир тууган ырдап чыгышкан. Анын менин концертиме тамашалуу ыр киргизим деп калгандыктан ушул ырды тандаганбыз. Клибине токтолсок, үйлөн элек ырчы жигиттерден тартыш керек болуп калды. Менде эки вариант болду. Бирөөсү Нурмат Садыров жана экинчиси Данияр Эрматов. Биринчи Даниярга чалып айттым. Ал угуп эле колдоду. Клипти тамашалуу кылып тарталы деген ой пикирин айтты. Клип чыккандан кийин эле ушул жылы Данияр үйлөндү. Күлүп. АГК тобу дагы жоюлду. Бул топтогулар менен сый мамиледесизби же тарыныч барбы? Азыркы учурда үчөөбүз тең жеке ырчыбыз. Топ жоюлган. Мен бирок Айжамал менен көбүрөөк иштешем. Үй бүлөлүк катышыбыз бар. Дуэт дагы жаздырганбыз. Ал эми Кенже менен байланышым жок. Бул сыр барго, Гүлнара айым. Оба, аны менен иштешпейм. Ийри отуруп түз кеңеш деген жакшы сөз бар. Өнөр адамдарынан кимдин кеңешин көп угасыз? Чыгармачылыкта устатым Гүлшайыр эженин көп кеңешин угам. Кыз Бурак тобунда 10 жылдан ашык жүрдүм. Азыркы учурда ыр жаздырсам дагы бардык жаңылыктардан кабардар болуп турат. Чыкпай калсам чалып сурап жазып турат. Жаш мундагы ырчылар музыкага деген жолдо туура эле баратабы? Азыркы учурда ырчылар аябай көбөйдү. Той топурлар, мааракелерге барганда аты жыты жок ырчыларды көрүп таң калам. Азыркылар ырчылар көп акча табат экен деген ой менен бир-эки ырды компьютердин жардамы менен жаздыра калышат. Анан тойлордо, сахналарда өздөрүн алып жүрүү маданиятын билишпейт. Төргө олтуруп улууларды сыйлашпайт. Ырчы кайсыл жерден жүрбөсүн өзүн татыктуу алып жүрүсү керек. Мына ушундай тарбиясы жокторду көзөмөлдөп, каттуу чара колдонуп, иргеп таланттууларды гана кабыл алышса. Кызганыч кандай сезим? Аны жеке жашоого кереги барбы? Кызганычтын жашоого пайдасы бар. Мисалы, меники деген нерсени кызганасың, бирок кызгануунун чеги болот. Эгер кызганбасак, анда айбандан деле айырмабыз жок болуп калат да.
күлүп. Жүрөк болгондон кийин кызганыч да сөзсүз болот. Гүлнар айым, чоң рахмат маегиңизге, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Сиздерге чоң рахмат. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.